Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевды кол тийбестигинен ажыратты. Бул үчүн парламенттеги 103 депутат макулдугун берсе, 6 депутат ага каршы чыкты. Эми мурдагы өлкө башчысына кылмыш ишин козгоого жана аны суракка чакырууга жол ачылат. Макул 98, каршы 2, баары 100, катталуу 108 сунуш өттү. Айта кетсек, парламентте бүгүн башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов баяндама жасап, депутаттардын суроосуна жооп берди. Айтымында башкы көзөмөл органы Атамбаевдин Кой Таш айылындагы жер тилкесин мыйзамсыз алууга, Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна, акча адалдаганга, АК Инвест сыяктуу бир нече компанияга тиешеси бардыгына, Бишкек ТЭЦин реконструкциялоодогу коррупциялык иштерге жана ТЭЦке көмүр ташыган компаниянын кызыкчылыгын коргоо маселесине тиешеси бар деп тапкан. Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашырууда коррупциялык фактыларга катыштыгы боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президенти Ыйгар Муктардын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Отурумда Атамбаевдин таламын талашкан депутаттар тарабынан нааразы пикирлер айтылды. Маселен, КСДПчы депутат Асел Кодуранова жыйынга мурдагы өлкө башчысына расмий чакыруу барбаганын билдирди. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Талант Мамытов буга чейин жана бүгүн дагы Атамбаев чакырылганын айтты. Мындай саясий жакка боекторго алып барбасак, бар мыйзам чегинде жасасак, биз мүмкүнчүлүк бергенбиз. Азыр деле мына кабыл алганга чейин келип көрсөтмө берсин да. Бирок эртең буну негиз кылбасын, чакырылбады деп. Биз чакырып, Кыргызстандын бардыгы билет Атамбаев комиссиянын ишине чакырылган. Бирок Атамбаев негедир билбеймиш болуп атат да буну. Андай кылбаш керек. Мыйзамды сыйласа, келсин да ушул жерден көрсөтмө берсин деген биз эчактан бери айтып келатабыз. Азыр деле ошондой сунушту киргизебиз. Анан эми бул жерден айтылып атпайбы? Өзүн чакырып койсо болмок деп. Өзү көпчүлүгүн түзгөн, өзү билген парламенттин депутаттарын чимкирик деп атса, кантип келет? Ак болсо, экономикалык преступлениеге барбаса, кылмышкер болбосо, эчтекеден коркпой, мыйзам чегинде, мыйзам астында биз дагы депутаттар, экс-президент дагы, министрлер дагы бирдей жоопкерчилик тартыш керек. Айрым эл өкүлдөрү Атамбаевдин Кой Таштагы коргонуу иш-аракетин сынга алып, анын бул кадамдарын элди түндүк түштүккө бөлүп жатат деп сыпатташты. Кечээки маселе атчандарды чакырып, ташты чогултуп, мен курал колдоном, өлөм дегендин өзү уят негизичи. Анан урматтуу кесиптештер, ушул жерде түндүк түштүк маселеси абдан ачыкталып атат да. Бүгүн мындай мен жаш саясатчы катары айтып коеюн, Алмаз Шаршеновичтин ушул маселени козгоп көтөрүп атканы өтө уят жана тарых буну кечирбейт. Талкуунун жыйынтыгында депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев токтомдун корутундусун окуп, элди бөлүнбөгө, депутаттарды Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча чечимди колдоп берүүгө чакырды. Эгерде Куранды болсо, Куранды бузса, Кудайдын жазасын тартат. Мыйзамды бузса, соттун жазасын тартат. Антты бузса, каргыштын жазасын тартат. Сөзүм аянда урматтуу чүйлүк туугандар, кимде ким чүйдү бөлүп кетем десе, Аламидинди бөлүп кетем десе, Арашанды бөлүп кетем десе, ал Кыргызстандын көзүн оюп алганга барабар. Ал түбөлүк каргышка алат. Биз кечээ эле Жусуп Абдрахманов жөнүндө фильмди көрдүк. Ошол бүт өмүрүн сайып коюшуп, ушул мамлекетти түзгөн. Элестетип көрүңүздөр, Жусуп Абдрахманов эшиктин алдына таш төктүрүп алып мамлекетти коргоп атканын, атчамбалдарды алып келип алып мамлекетти коргоп атканын. Ошон үчүн бүгүн барынан эл мамлекеттүүлүк жана мыйзам тарапта болушубуз керек. Чечимди колдоп берип коюңуздар. Ошентип парламент Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бийликтен кеткен президентти кол тийбестигинен ажыратып, анын күнөөлөрү аныкталса, сот жообуна тартылуусуна жол ачты. Алмаз Шаршенович Атамбаев Кыргыз Республикасынын экс-президенти статусунан ажыратылсын. Токтом долбоорун жогорку кеңештин добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 103, каршы 6, баары 109, катталуу 110, токтом долбоору кабыл алынды. Анархан Алтымышева, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек.